Ички иштер министри кармаган Адахан Мадумаровго кандай айып тагылууда? Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровго мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып тагылды. Бул тууралуу жактоочу Гуляна Убалиева Мадумаровго шилтеме берүү менен билдирди. Убалиева кылмыш иштин материалдары менен тааныша элек экенин айтты. Тергөөчү купуя маалымат бар экенине таянып материалдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк берген жок, деди жактоочу. Мадумаров ички иштер министрлигинин атайын багыттагы аскерлер тарабынан кармалганы айтылууда. Саясатчынын тарапташтары билдиргендей, Мадумаров үйүнөн 13 жаштагы уулу менен сейилдөөгө чыккан. Ошол учурда аларды спецназ унагы салып алып кеткен. Учурда милиция кызматкерлери Мадумаровду Бишкек шаарына караштуу 1-май райондук сотуна жеткиришти. Мадумаров ички иштер министрлигинин имаратынан чыкканда 2009-жылы коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын аркалап турганда кол койгон протокол боюнча кармалганын билдирди. Азырынча ички иштер министрлиги расмий маалымат бере элек. Айдар Халиков: Мадумаров камалды деп ызуучу салбайлы туугандар. Курманжан энебиз жерин, элин сактап калыш үчүн өз баласын дарга асканга уруксат берген. Керек болсо баласынын жаны чыкканча жанында карап турган. Ага караганда Мадумаров эмне болуп калыптыр? Камакта олтуруп турат. Жерибизди кайтарып алгандан кийин чыгат. Тажиктер 4 көчөнү бербейбиз деп атышат экен. Тигине бизге өткөзүп берген Мадумаровуңар тынч эле депутат болуп жүрөт. Демек, силер тараптан баары мыйзамдуу болгон деген доомат коюп атышат. Ошондуктан Мадумаровду камап, мына 4 көчөнү силерге мыйзамсыз өткөрүп берип жиберген үчүн камадык. Эми 4 көчөнү кайра бизге өткөрүп бергиле деп 4 көчөнү өткөрүп алып кайра чыгарып коюшат. Өлүп кетпейт. Эл үчүн, өзү сатып жиберген 4 көчө үчүн олтуруп турсун. Каркырап үчүн да жооп бериши керек. Кимдер гана камалып чыккан жок. Керек болсо президентибиз бир эмес 2 жолу камалып чыккан. Ташиев 1 жолу камалып чыккан. Аман болсо жарым жыл, 1 жылда чыгып калат.